Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, СТВ телеканалында түз эфирде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бир мандаттуу шайлоо округдарынан катталган депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебат өз баштайт. Аны мен Мурат Жолкеев алып барам. Ал эми бүгүн биздин студияда номер 24 Сокулук округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкерлердин катышуусунда теледебат өтмөкчү. Уруксат берсеңиздер, сиздер менен тааныштырып өтөйүн кандидаттарды. Саламатсыздарбы? Абдылдаев Сооронбай Эргешевич жана ошондой эле Сарымсаков Каныбек Кубанычбековичтер болмокчу. Ушул биз айтып аткан жогорку кеңешке номер 24 Сокулук округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкерлер. Урматтуу кандидаттар, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Саламатсыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди жана телекөрүүчүлөрдү жалпы бүгүнкү биздин теледебаттын өтүшү боюнча кыскача маалымат берип коеюн. Ар бириңиздерге 15 минуттадан убакыт берилет. Ал 4 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бөлүк 2 минута, анда сиздер өзүңүздөрдүн өмүр баяныңыздар жана телекөрүүчүлөргө кыскача саясий программаңыздар жөнүндө тааныштырып өтсөңүздөр болот. Экинчи бөлүк ал 5 минута, анда менин берген суроолорума жооп бересиздер. Үчүнчү бөлүк 7 минутада, анда оппоненттериңиздерге өзүңүздөрдүн даярдап келген же болбосо даярданып ушул жерден даяр болгон суроолоруңуздарды берип, ага жооп алууга биз шарт түзүп беребиз. Төртүнчү бөлүктө ал 1 минутта каралган, ал 1 минутада сиздер жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү эмне үчүн электораттар эртең сиздерге ушул биз айтып аткан Сокулук округунан келип добушун бериш керек. Дагы бир жолу тастыктап программаңыздарды айтып кетсеңиздер болот. Мүмкүн болсо, эгер түшүнүктүү болсо, анда биз теледебатыбыздын биринчи раундун баштасак. Түшүнүктүү болдуго дейм. Анда урматтуу Сооронбай Эргешевич, сизге берилген 2 минутта башталды. Сиздин телекөрүүчүлөргө кайрылуңуз. Урматтуу шайлоочулар, телекөрүүчүлөр, мен Абдылдаев Сооронбай Эргешевич 1961 жылы 23 декабрда Карагулжа районунда Карагуз айыл өкмөтүндө төрөлгөмүн. 1979 жылы мектепти бүтүп, 83 жылы жогорку окуу чайын бүтүрүп, мугалимдик кесипке ээ болуп, биринчи эмгек жолумду Ноокат районунда Горький мектеп интернатында тарбиячы мугалим болуп иштөөдөн баштагам. Андан кийин Карагулжа райондук элге билим берүү бөлүмүндө методист, инспектор болуп иштеп, 88 жылдан 96 жылга чейин ошол Карагулжа районуна караштуу Карагуз айыл өкмөтүндө түшүнүк орто мектебинде директор болуп иштедим. 96 жылдан кийин ушул мезгилге чейин жеке ишкерлик менен алектенем. Азыркы мезгилде ушу Чүй областынын Сокулук районунун Апаловка айылында жашаймын. Ошол жерде жеке ишкерлик менен эмгектенип, элиме, журтума ушу кезге чейин кызмат кылып келе жатам. Урматтуу шайлоочулар, сиздер ушу мени 28 ноябрда боло турган жалпы шайлоо күнүндө мени ишеничиңиздерге баткан болсом, шайлап коюңуздарды мен суранам. Ошондой эле менин бул парламенттик немеге кетип атканымдын себеби менин негизги урааным, кызматым элиме. Ошондой эле парламенттин баркын өйдө көтөрүү, жакшы элге пайдалуу, элге керектүү мыйзамдарды чыгаруу, ошондой эле жалпы бийликтегилер менен бирдикте, чогуу иштешип, элдин жашоо турмушун жакшыртууга салым кошом деген ниеттемин. Рахмат, сиздин убактыңыз да бүттү, сөзүңүз да аяктады окшойт. Накта мугалим экениңиз байкалды ушул жерден. Анда урматтуу Каныбек Кубанычбекович, сизге берилчү 2 минутуңуз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Сокулук округунун шайлоочулары. Менин атым Каныбек Сарымсаков, мен карапайым жумушчулар, бизнеси жок үй бүлөдө чоңоюп өскөн жөнөкөй эле жигитмин. Жогорку билимдүүмүн, азыркы учурда мугалимдик кесипти алып барам. Үй бүлөлүүмүн, 2 баланын атасымын. Атам Сокулук телекомдо монтер болуп иштейт. Апам бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Мен эмне үчүн аттандым бул шайлоого? Коомубузда калыптанып калган стереотиптерди бускум келди. Ал кандай стереотиптер? Ал байлыгы бар, бизнеси бар, акчасы бар гана адамдар талапкерлигин коюп, элдин добушун алып, жогорку кеңеште депутат болуп иштей алат деген стереотиптер. Мага окшогон, хан сарайда жашабаган, танкадай машиналарды минбеген, жанында баатырлардай болгон жан сакчылары жок. Эл жегенди жеген, эл ичкенди ичкен, эл баскан жол менен баскан.
маршруткага тыгылып түшкөндөн уялбаган адам деле, жаш жигит деле талапкерлигин коюп, элдин добушуна ээ болуп, жогорку кеңеште чыныгы элдин өкүлү болуп иштей алат деген ойду даңазалагым келди. Программамдын эң негизги өзөгү болуп, бул жергиликтүү элдин көйгөйлүү маселелерин жогорку трибунада ачык айкын айтып, жактап жана чечим кабыл алуу болуп эсептелинет. Кантип мен ар бир тармактын, ар бир адистер менен, медицина жаатын медиктер менен, билим берүү жаатын мугалимдер менен, укук коргоо жаатын укук коргоочулар менен, кайсы тармак болбосун, ошол тармактагы адамдар менен иш топторун түзүп, талкуулап, жана ошол иш топтору кабыл алган чечимдерди мен жогорку трибунага алып чыгам. Ошондо элдин чыныгы көйгөйлүү үнү, маселелерин баары жогорку трибунада ачык айкын айтылат. Рахмат. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Рахмат Каныбек мырза. Биринчи раундубуз аяктады. Рахмат. Биринчи сөзүңүздөрдү кенен айтып бергениңиздерге. Эми уруксат берсеңиздер, ошо экинчи бөлүктө менин берилчү 5 мүнөттүк суроолорума жооп бересиздер. Бул жерде мен суроо берип атканда сиздердин убактыңыздар кетпейт, жооп берип баштаганда гана секундаңыздар, мүнөттөрүңүздөр эсептелип баштайт. Анда урматтуу Сооронбай Эргешев, сизден баштасам, сиз мугалимдик эсипти аркалаптырсыз. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө 96-жылдан бери айтып атасыз, ишкерлик менен алектенем деп. Ишкер болуп жүрүп, мынакей көп эле жыл болуптур. Сиз конкреттүү кандай иштерди аткарып, жана ошондой эле ушул Сокулук сиз шайланып жаткан округуна кандай жардамды бердиңиз? Менин ушу жеке ишкер болуп жүргөн мезгилимде Новопавловка айылында Атажурт деген конуш уюштурулду, Алтын Ордо деген жаңы конуштар уюштурулду. Ушуларга мен жолдорун, светтерин, трансформаторларды коюп, аларды кайра мамлекеттин балансына өткөрүүгө мен көп салым коштум. Ошондой эле көпчүлүк элдерге кайрымдуулуктарды жасадым. Жалпы Сокулук районундагы 1-3-4 мектепке мен кайрымдуулук иштерди жасадым. Ошондой эле ошо Сокулук районунда эң чоң ипподром курулган, ал ипподромго дагы өзүмдүн салымымды кошконмун. Ушу эл менен жүрүп, эл менен сүйлөшүп, эл менен баарлашып, азыркы мезгилде ушу Сокулук районундагы ар бир айылдын, айыл өкмөттүн бүт баардыгынын кайсы жерде кайсы нерсе жетишпейт, кайсы жерде кандай иштерди кылыш керек, айыл арасында аралап, айыл элдери менен чогуу сүйлөшүп жүрүп, баардыгын мен толук өзүм түшүнүп чыктым. Эми элдин көйгөйүн айта берсе, аябай көп. Ал көйгөйлөрдү айтып, аларды чечип коюш оңой эмес. Ушу парламентке барсам, парламентке барып депутат болуп калсам, ушул элдин ушундай чечилбей жаткан маселелерин улуу трибунадан туруп айтып деп, ошол мезгилде кайсы жактан закондор аксап аткан болсо, ошол закондорго өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүүгө мен бара жатам. Бирок ошолорду жасаганга, ошолорду сунуш кылганга, айтканга менин күчүм дагы, билимим дагы жетет. Рахмат. Сооронбай Эргешевич, Каныбек Кубанычбекович, сизге суроо берейин. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз, карапайым үй бүлөдө чоңойгон адаммын. Мен атам карапайым элдин мен көйгөйүн бүгүнкү күндө алыстан эмес, жакындан жанынан түшүнгөн адаммын деп. Бирок кесибиңиз мугалим экен. Ушул жерде мен суроо бергим келет. Кесибиңизге жараша. Бүгүнкү күндө ошо конкреттүү түрдө мугалимдердин айлык майнасын айтпай эле коелук, андан башка конкреттүү кайсыл көйгөйүн сиз айтып, ошол көйгөйдү сиз айтып аткан ошо жогорку трибунага барып чечип, кантип чечкенге аракет кыласыз? Ошо өзүңүздүн тармактагы мугалимдерге токтолсок. Рахмат. Билим берүү жаатында. Бүгүнкү күндө билим берүү сапатын жогорулатуу деген абзел болуп турат. Бул факт, тастыкталган факт. Билим сапаты качан жогоруланат? Качан мугалимдин статусу жогорулаганда. Биз эмне үчүн бүгүн билим жаатында алдыңкы өлкөлөрдүн практикаларын алып Кыргыздын угуна салбайбыз? Японияны карайлык, Нидерландияны карайлык, Финляндияны карайлык, Түштүк Кореяны карайлык. Эмне үчүн алардын практикаларын алып өзүнүн угубузга салып, биз мугалимдердин статусун жогорулатпайбыз? Бүгүнкү күндө билим сапатын жогорулатуу боюнча ар кайсы тармак ар кандай иштеп атат. Министрлик өзүнчө, китепкана өзүнчө деп, айыл өкмөт өзүнчө, району өзүнчө деп, баары чапа тармак иштеш керек. Ошондо гана билим сапаты жогоруланат. Биз мугалимдин статусун жогорулатмайын, биз
билим сапаты жогорулайт деген бул жөн эле кур сөз бойдон кала берет. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Бүгүнкү күндө ар бир мектепте китеп жетишпейт. Китептер жетишпейт. Класста 30 бала окуса, 15-ине китеп жетишет, 15-ин ата-энеси сатып берет. Бул да тастыкталган факт, бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз. Мамлекеттик мектепте китептер аз, а Ош базарына барсак, жыйылып сатылып жүрөт. Бул логикага сыйбай турган нерсе. Биз буларга жаңы көз караш менен карашыбыз керек. Ал кандай? Мисал катары эле айтып кетейин, жогорку окуу жайларда бир дагы жогорку окуу жай бизге китеп жетишпейт, же литература жетишпейт деп айтпайт. Айткандай эмес. Ал көйгөй жок. Эмне үчүн? Анткени мугалимдер дүйнөлүк электрондук китепканалардан, авторлордон литератураларын алып, өздөрүн нугуна салып, методикасын алып, жакшысын, ыңгайына өздөрүнүн студентине ыңгайлуу болгон методикаларды алып, өзүнүн иш планын түзөт, жана лекцияларын түзүп алат. Эмне үчүн биз мектеп мугалимдерин рамкага киргизип, тендерди уткан гана автордун китептерине байлап коебуз? Эмне үчүн биз мугалимдерге изденүүгө жол ачпайбыз? Демек биз мектеп мугалимдерине изденүүгө жол ачышыбыз керек. Рахмат, түшүнүктүү. Сооронбай Эргешевич, айтып өттүңүз, сизге буга чейинки мен дагы саясий программасы менен таанышып көрдүм. Өтө менин көз карашымда өтө мындай багыттуу жазылыптыр, чындыгын айтышым керек. Бирок ар тармакты камтыганга аракет кылыптырсыз да. Арча болуптур да. Бул эми өзүңүз айтып аткандай балким көйгөйдү жанынан көрүп билип жаткан үчүн жазып аткандырсыз. Бирок эмне үчүн бир приоритеттүү бир багытты алып, ошол боюнча саясий программаны түзгөн жоксуз да? Эмне үчүн чаржайып болуп кеткен? Мен программаны түзгөндө жалпы ушу элдин көйгөйүн, элдин кыйналып аткан турмушун көрүп туруп, ушундай ар түрдүү тармакты алып түзүүгө аракеттендим. Бирок менин негизги багытым, кызматым элиме. Мен биринчи ушу эгерде элим ишенип, добуш берип, мени шайлап парламентке депутат болуп отуруп калган болчу болсом, биринчи мыйзамды мен ушу энелерге жана пособияны алуунун шартын жеңилдетүү, пенсиянын кандай жолдор менен көбөйтүү, элге билим берүү системасын өзгөртүү. Мисалы үчүн азыр элге билим берүү системаны өзгөртпөсө, системасы аябай эле начар болуп баратат. Мисалы үчүн мурунку мезгилдерде мугалимдерге эң сонун шарт болчу, көмүр берилчү, свети бекер болчу. Ушундай нерселердин баардыгы азыркы мезгилде жок болуп калды. Ошондой эле мугалимдердин стажы, категориясына карап айлык төлөнбөй, мугалимдердин баардыгы бирдей тартипте, бирдей немеде айлык алып калган үчүн мен ушу мугалимдердин айлык маселеси, иштөө маселесинин системасын өзгөртүүгө да чоң көңүл бурам. Рахмат. Сооронбай Эргешевич. Каныбек мырза, түшүндүк, сиз мынакей жалпы билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү мындай баса белгиленге аракет кылдыңыз. Эми ошо билим берүү тармагы эмес, жалпы эле менсизге суроо бергим келип атат. Мен сиздин саясий программа менен таанышууга мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Азыр дагы сиз биринчи раундда ал жөнүндө кыскача эле маалымат бергенге аракет кылдыңыз. А дагы жалпыланып калды. Мен так суроо бергим келет да. Сиздин эле оппонентиңиз Сооронбай Эргешевич айтып атат, мынакей мен социалдык багытта жана ошондой эле ар тармактарда, ошол эле сиз билим берүү системасында көйгөйлөрдү чечип, ар тармакта мен иш алып барып, мыйзамдарды чыгарууга, элге көмөк көрсөтүүгө шарт түзүп аракет кылам деп. Сиздики приоритеттүү кайсыл багыт деп эсептейсиз ушу программаңызда эң биринчи жана маанилүү? Эң биринчи жана маанилүүсү, мен жана өйдө да айтып кеттим, мен элдин көйгөйүн. Кайсы көйгөйдү? Көйгөй деген көп да. Көйгөй деген түшүнүк бул. Мен ошондо айтып атам, мен иш топтору түзөм деп атам, ар тармакта. Мына медицина жаатын мен медиктерден жакшы билем деп айта албайм. Мен алар мен иш топторун түзөм. Ошол иш топтордо талкуулайм. Кандай мыйзам болбосун медицина жаатында. Ошолорду талкуулап, анан алар чечим кабыл алган чечимдерди мен жогорку трибунага алып чыгам деп атам. Мен ошондо элдин үнүн жогорку жакка, жогорку кеңешке алып чыккан болуп жатпаймынбы? Ошол эле билим берүү тармагында мугалимдер менен өзүнчө иш топтору түзөм. Ошол адистерди алар менен талкуулап, ошол иш топтору кабыл алган чечимдерди мен жогорку трибунага алып чыгам деп атам. Кайсыл тармак болбосун, канча тармак болсо, ошончо тармак менен мен иш топторун түзөм деп атам. Бул биринчиси, экинчиси адамдын адеп ахлагын жана маданиятын өнүктүрүү деп дагы программамда камтып кеткем. Уруксат берсеңиздер айтып коеюн. Мисалы, убакыт сиздики. Маданиятыбыз качан өнүгөт? Качан эне тилибиз өнүккөндө.
Эне тилибиз өнүкмөйүн, маданиятты өнүктүрүү кыйын. Мына сиздердин деле неберелериңиздер болсо керек, же кызыңыз. Мен кызым мына 4 жашта үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Чоң атасы, чоң апасы үйдө кыргызча сүйлөшөт. Атайын кыргызча бала бакчага бергенбиз. Бирок 2 жашынан тили орус тилинде чыкты. Эмне үчүн? Анткени телефон, смартфондордо, телевизорда мультфильм, кинолор орус тилинде көп экен. Кыргызча контенттер аз, жокко эсе. Биз эмне үчүн Казакстандай болуп, Өзбекстандай болуп, жөнөкөй которбойбуз. Эгерде ошол сапаттуу мультфильмдер көп, биз ошолорду алып, мисалы, кыргыз тилине которуп койбойбуз. Анын ордуна биз айтып атабыз, мультфильм тартабыз деп. Мультфильм ошол эле убакта айтып атабыз, бюджетибиз аз, каржыбыз аз деп атабыз. Биз жогорку окуу жайлар жылына 1000 деген студенттерди, выпускниктерди алып чыгат. 3-4 курсунда алар практика өтүшөт. Ошол практиканттарды сиздердин телестудияңыздарга мисалы байлап, ошолор котормо менен алектенип, ошол мультфильм, кинолорду которуп, кыргызча которсо, биздин контенттер көбөймөк. Ошондо биздин балдар кыргыз тилинде, эне тилинде тилдери чыга башташмак. Ошондо биз маданиятыбызды көтөрө баштамак. Рахмат, убактыңыз аябай чектелип калды. 25 эле секундуңуз бар. Себеби мен да бере турган сизге кайрылчу суроолорум бар да, ошон үчүн үнөмдөп туралык. Сооронбай Эргешевич, сиздин убактыңыз кененирээк, 2,5 минутуңуз бар. Өзүңүз айттыңыз, мынакей, мен аябай жардам берип, ар тармакта колуман келишинче калктын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылам деп. Кылып келатам, жасап атам деп. Бир эле суроо берейин, мен баягы өзүңүздүн ишканаңыз жөнүндө айтпай деле койсоңуз болот. Мен деле билбейт экенмин, бирок сиздин ишканаңызда канча киши иштейт, жана жумуш орду менен канча кишини камсыз кыласыз? Негизи эле ушул өзүңүздөрдүн сиздер жашаган ушу Сокулук округунда ички миграция өтө өнүккөн. Бул өтө чоң көйгөйлөрдүн бири. Жумуш орду деген бул негизи эле республика боюнча эң алдыңкы көйгөйлөрдүн бири. Жаштардын баары агып чет мамлекеттерге кетип атат, билимдүүлөрдүн баары кетип атат. Ушул көйгөйдү кантип чечесиз? Жумуш менен кантип камсыз кыласыз? Ишкер экенсиз. Эми мен жеке ишкер, бизнесмен катары ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошондой эле бизде мына 30 жылдан бери Сокулук районунда эч кандай чакан ишканалар, элге жумушчу орундар көп түзүлбөдү. Менин оюмда азыр ушу элдердин иш менен камсыз кылуу боюнча азыр эми бизде иш менен элдер базарларда отуруп сатуудан башка эч кандай иш жок болуп атат. Анча-мынча частный швейный цехтерде, банияларда иштеп бир аз иш орундар бар. Эми ушуларды мен эгерде элим ишенип шайлап парламентке депутат болуп калсам, ушуларды аябай изилдеп дагы талдап, өкмөттөр менен, райондук бийлик менен макулдашып, жогорку бийликтер менен макулдашып, инвесторларды тартып келип, инвесторлор менен жакшы мамиле түзүп, чакан ишканаларды куруп, элдерди жумуш менен камсыз кылууга мен аракет кылам. Тактоочу суроо, мен так эле айтып койсоңуз, бүгүнкү күндө сизде канча киши эмгектенет? Канча кишини жумуш менен камсыз кыласыз? Менде азыр мынча аябай көп киши иштей турган ишканам жок. Мен өзүм дыйканчылык кылам. Мал чарбачылык менен эмгектенем. Анча-мынча иштегенде бир 10-15 киши иштейт менин ишканаларда. Рахмат. Урматтуу Кане Кубанычбекович, сиздин убактыңыз өтө эле саналуу калды, 25 секунд. Мен бул суроону бергим келип атат. Сиз жаш экенсиз, чындыгында эле мына көзүңүз күйүп, баягы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып атыптырсыз, сөзүңүздөн байкалып атат, аябай эмоция менен айтып атасыз, ал чындыкты айтып атканыңыздын кабар берет. Айтсаңыз, быйылкы мынакей ушу 7-чакырылыштагы депутат кандай депутат болуш керек, кандай депутат келиш керек? Сиз айтып аткандай тажрыйбасы барбы, тажрыйбасы жокпу, жаштарбы, кандай адам депутат болуш керек да? Билесиз буга чейинки 6 чакырылыштагы депутаттардын аркасында кандай сөздөр жүргөн? Бүгүнкү күнү депутаттар мага окшоштор келиш керек. Элдин арасында басып жүргөн, эл жегенди жеген, эл ичкенди ичип жүргөн. Эл арасында жүргөндөн уялбай турган элдин өкүлү келиш керек. Элдин өкүлү деп ошол аталат. Бизнесин коргогонго эмес, элдин үнүн ошол жака жеткизе турган адамдар келиш керек. Рахмат, убактыңыз бар дагы. 4 секундаңыз калыптыр эми. Рахмат сизге. Сооронбай Эргешевич, сизде 52 секундаңыз бар. Ушу сиз айтып аткан эле ишкердикти жумуш орду менен камсыз кылуу үчүн сөзсүз депутат болуп, сөзсүз жогорку кеңеште депутат болуп отуруп чечиш керек беле, же
депутат болбой эле сиз айтып аткан ушу көйгөйлөрдү эл аралык уюмдар менен иштешип же болбосо тажрыйбаңыз бар экен бул тармакта 96 жылдан бери ошол ишкердик менен иш менен элди камсыз кылууну депутат болбой деле кыла берсе болбойбу? Сөзсүз түрдө депутат болуш керекпи? Эң туура айтасыз, бул менин планымда бар. Ушу инвесторлар менен азыр деле мен жүргүзүп аткан иштерим бар. Швейный цехтерди ачыш керек. Жанагындай кайра иштетүү ишканаларын ачыш керек. Бул боюнча менин программамда бар. Азыр эми мен баштабай туруп, мактанбай турайын. Кудай буйруса мен депутат болсом да, болбосом да бул иштер аткарыла турган иштер. Мисалы үчүн азыр бизде жаштар үй менен камсыз болбой атат. Ушуларга мен ипотекалык бир үйлөрдү курууга, этаж үйлөрдү ушундай менин дагы бир программам бар. Анан электричествого альтернативный жанагы күн менен энергия бере турган дагы бир инвесторлор менен сүйлөшүп атам. Булар Кудай буйруса ишке ашканда ушу сиздин телевиденияга келип, элге айтып, же болбосо сиздерди чакырып көрсөтүүгө мен даярмын. Рахмат, сиздин убактыңыз аяктады. Рахмат, сөзүңүздү кабыл алдык. Депутат болосузбу, болбойсузбу? Мынакей жалпы эл калай калк сиздин айтканыңызды, убадаңызды укту. Мен да күтөмүн. Бизге келип байланышып, мына мен ушундай депутат болсом да, болбосом да иштерди аткарып атам деп, элдин астында сөзсүз түрдө мен ишенем. Өзүңүздүн чакан отчетуңузду берип кетесиз. Сизде 4 секунд калды. Мен кыска эле суроо берем, кыска жооп берүүгө аракет кылыңыз. Сиздин жогорку кеңеште депутат болууга тажрыйбаңыз жетеби? Тажрыйбам жетет, анткени мен 2 жолку жергиликтүү кеңештин депутаты болуп иштегем. Рахмат, убактыңыз аяктады. Сиздерге берилген 5 мүнөттүк убактыңыздарды биз аяктап короттук, бирок абдан мен ойлойм эффективдүү болду. Кыскача жана кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Эми 3-чү бөлүккө өтсөк, бул жерде 7 минут каралган. Ал жерде бири-бириңиздерге оппоненттер суроо менен кайрылып, ага жооп аласыздар. Сүйлөп аткан, жооп берип аткан кишиники дагы, суроо берген адамдыкы дагы бул жерде минута секундалары эсептелинет. Мүмкүн болсам да, урматтуу Сооронбай Эргешев, сизден баштайлык. Сурооңуз болсо, биздин Каныбек мырзага кайрылсаңыз болот. Менин Каныбек өз бирибизге бир суроо, мен Каныбекке каалоо айтып коеюн. Урматтуу Каныбегим, сенин келечегиң кең, билимиң, тажрыйбаң жетишет өзүң айткандай, эл арасында чоңойгонсуң, айыл жеринде өскөнсүң, ушу депутат болосуңбу, болбойсуңбу, өзүңдүн жанагы айткандарыңдын баардыгын элге кызмат кылсаң, келечек сенин алдыңда дагы депутаттык сени күтүп турат. Рахмат. Чың ийгилик. Рахмат, Сооронбай Эргешев. Сиз каалоо тилек айттыңыз окшойт. Анда Каныбек мырза, сиздин сурооңуз барбы оппонентиңизге? Жок, менде деле агама суроом жок. Мен бир кыстырма катары айтып кетейин. Ушул көп жерден эле барганда сен жаш экенсиң деп жашыма айтышат да. Ооба, мен жашмын, бирок тажрыйбам мол. Ушул мыйзам чыгаруу жаатында көптөгөн иштеп келгем, иш-чараларды аткарып келгем. Ошондуктан мен жогорку кеңештин депутаты боло турганга татыктуумун деп эсептейм. Барбы сурооңуз? Суроо жок эми. Экөөңүз төртүнтөн бири-бириңиздерге суроолоруңуздар жок экен, каалоо тилегиңиздерди айттыңыздар. Анда сиздерге берилген 7 минутта убактыңыздар ушу менен күйдү. Ал биздин 4-чү биздин раундка өтпөйт. Ошондуктан азыр 4-чү бөлүктү баштайлык. Ар бириңиздерге 1 минутадан убакыт беребиз. Ушул жерден эмне үчүн 28 ноябрда ушу Сокулук округунан шайлоочулар сиздерге добушун бериш керек. Кайрылып өтсөңүздөр болот. Эркин микрофон 1 минутта. Урматтуу Сооронбай Эргешевич, сизге башталды. Урматтуу Сокулук айылынын тургундары, шайлоочулары, мен сиздерден ушу бүгүнкү дебатка катышып атып, дебаттын минуталары тар болгондугуна байланыштуу көп нерселер айтылбай калды. Менин программамды туура кабыл алып, мени ушу немеде 28 ноябрда боло турган шайлоодо баардыгыңыздар келип катышып шайлап беришиңиздерди мен өтүнөм. Ошондой эле менин номерим 5-номер Абдылдаев Сооронбай Эргешевич. Жана айтылбай калган кичине оюм бар эле, ошону айтып коеюн. Биздин Сокулук районунда аябай көп дачный участоктор бар. Ушул дачный участоктарга ушуга чейин эч кандай статус берилбей келе жатат. Булар дагы мен жүрөгүмдү көптөн бери өйүп жүрөт. Көп аракет кылдык, бирок чечилбеди. Эгерде сиздер мага ишенип, добуш берип шайлап койсоңуздар, бул маселени дагы жогорку трибунадан айтып, чечүүгө аракет кылам.
баардыгыңызга ден соолук, шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Эч кандай жаман нерсеге убактыңыз бүттү. Чоң рахмат, урматтуу Сооронбай Эргешевич. Убактыңыз аякталды. Анда Каныбек Кубанычбекович, сизге берилген 1 минутуңуз башталды. Урматтуу шайлоочуларым, президент бизге жаңыланууга жакшы мүмкүнчүлүк түз берди. Өз сөзүндө да айтып кетти. Мен башынан мүмкүнчүлүк түз бердим, сиздер да мага жардам бериңиздер деди. Менин бүгүнкү аттанып жатканым бул жаңыланууга болгон салымым. Сиздер дагы жаңыланууга жардам бериңиздер. Ойгонуңуздар, ойлонуңуздар, туура талдадыңыздар жана туура тандаңыздар. Эгерде сиздер жаңыланууну тандасаңыздар, анда мага добушуңузду бериңиздер. Мен Сарымсаков Каныбек, катардагы бюллетенде катардагы номерим 6. Мен чыккан лозунгум жаңылантабызбы жана улантабызбы? Аягында суроо белгиси бар. Ушул суроого сиздер 28 ноябрда жообуңуздарды бересиздер. Сизде да убактыңыз бар, 8 секунд. Рахмат анда. Рахмат. Урматтуу Каныбек Кубанычбекович жана Сооронбай Эргешевич студияга келип теледебатка катышып, ушу кенен сиздердин шайлоочуларыңыздарга жана жалпы СТВ телеканалынын телекөрүүчүлөрүнө өзүңүздөрдүн саясий программа боюнча маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде номер 24-Сокулук округунан 1 мандаттуу депутатка талапкерлердин кандидаттары келип катышып, теледебатта өзлөрүнүн пикирлерин билгизип кетишти. Эскертейин, 28 ноябрь бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоо күнү. Ошол себептен бул күн өтө маанилүү. 90 депутат шайланып, алардын 36сы 1 мандаттуу, ал эми 56сы партиялык тизме менен барат. Ошондуктан жүрөгүңүз менен эч кандай акчага сатылбай, Кыргызстандын келечеги үчүн өзүңүздөрдүн жүрөгүңүз менен, оюңуз менен барып сөзсүз түрдө шайлоого катышып, добушуңуздарды берүүгө мен чакырып кетмекчимин. Эртең биздин теледебат уланмакчы, дагы бизде Сокулук округунан талапкерлер 1 мандаттуу катышмакчы. Биз менен чогулуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик, саламаттаңыздар.